Бұл мәселе чечилген мәселе. Егерде эркек күйөөсү өлүп калып, аны жууй турган бир да эркек жок болуп калса, аялын жууганга уруксат берет. Аялы жууйт. Эгерде аялы өлүп калып, жууганга башка аялдар жок болуп калса, эркек жууганга уруксат эмес. Күйөөсү жууганга уруксат эмес. Кандай кылат? Таяммум эле кылдырат. Мындай маселе бар. Себеп өлгөндөн кийин, өлгөнгө чейин күйөөсү менен аялы мейли никеси бар, өлдү, болду, нике жок эми. Ошо намахрамдай болуп калат. Эми кабырга койгондо да. Макулбу? Эми баары эркектер коет да. Эркектерди да эркектер коет, бир проблема жок. Аялдарды эркектер коет, токто. Эми шарият ушунчалык таза, ушунчалык эрежесин сактаган, өлгөндөн кийин дагы намахрам эркекке колун тийгизгенге болбойт. Тирүү кезинде коет, тиякта турсун, өлгөндөн кийин да кармаганга болбойт. А ким кармайт аны? Даже күйөөсүндө уруксат эмес. Кармап койгонго. Күйөөсү болчу. Азыр эми күйөөсү эмес ал. Нике бузулду ал. Ким коюш керек? Ошол аялдын атасы койсун. Ошо аялдын баласы койсун. Ошол аялдын бир туугандары койсун. Бир туугандары жок болсо, тайкелери койсун. Буга мынаке махрамдар коет, балдары коет апасын. Атасы коет, эгерде болсо. Балдары коет, бир туугандары коет. Күйөөсүнө уруксат эмес койгонго. Эгерде таптакыр буларда да жок болуп калса, азыркындай, анда күйөөсү коет. Атасы жок, баласы жок, бир туугандары жок, тайкеси жок. Анда ким коет? Күйөөсү коет, уруксат берет. Мына жердеги азыр бул маселени билген киши суроо берип атыптыр мындан. Эжеси го, аял го. Жанына барышкан жок дейт, туура эмес да. Коюп койсоң, башкасы эмне экен? Жакшынакай бардыгын эме болгондон кийин жакшынакай этияттанып барып, акыркы сапар эле коюп коюш керек эле. Кабырга атам жана жездем коюшту дейт мына. Мен эми бул жерде эми аргасы болуп калыптыр, тигилер койбосо эмне кылат эле? Мажбурлуктан койду. Ушундай учурда шарият уруксат берет. Жаш балдардын башына жол түшүп, шаш чыкпай калат. Ошону кемеге түшкөн кыркат дешет. Канчалык чындыгы бар? Жүрөк түшсө, коргошун куйганга болобу дейт. Жок, кемеге чыккан Кыргызстандан ким кемеге чыккан? Дем салып, жакшынакай Алла Тааладан дуа кылып, албетте кээ бир энелерибиз бар, эмдеп коет, ошо эле болот ал. Кемеге чыккан мындай маселе жок шариятта. Жүрөк түшкөндө дагы коргошун куймай деген маселе жок. Жүрөк түшкөндө жүрөк көтөрүү дуалар бар. Кээ бир энелер бар, машалла колуна Алла Таала шифа берген, эмдеп кое турган бар. Так коргошун койбойт. Кара дуаны түш аркылуу ким кылганын билсе болобу? Кара дуа менен жүрө берсе, жүрө бере турган болсо кандай болот, кантип чыгарабыз дейт. Жок, түш аркылуу эмес, өңүңүздө деле аракет кылбай эле коюң аны билгенге. Душмандык көбөйөт, жамандык күчөйөт. Анан кимге түш аркылуу билген болбойт деле. Түшүңүзгө шайтан карап туруп эле кара дуа кылган, акыйкатта кара дуа кылган эмес, ошону айтып койсом эмне кыласыз, өлтүрөсүзбү? Шайтан ар нерсени үйрөтөт. Түш ал эмне ол? Өкүм эмес да бул. Ошон үчүн чубарган. Албетте жүрө берсе, жүрө турган болсо кандай болот деп, бул ооруга чалдыгып калат. Окутуш керек. Кандай? Эң жакшысы тооба, таза жүрүңүз, сүннөткө бекем болуңуз. Пайгамбардан айтылган эртели кеч дуалар бар, ошого бекем болуң. Анан эң күчтүүсү Бакара сүрөнү окуш керек. Бакара сүрө окулган үйдө жин, шайтан, сыйкыр, кара дуа деген вообще жолобойт. Устаз, мен шайтандын азгырыгынан коргонуу аттуу китепти окуганда намазда чүчкүрүү шайтандан деп турат. Ошол чынбы? Адамда аллергиясы бар болот го. Болсочу кандай болот? Жок, чүчкүрүү бар го, өзү чүчкүрүү периштелерден деп келет. Чүчкүрсөңүз, бул периштелерден. Алхамдулилlah деп коюш керек да. Алхамдулилlah деп. Эстейт го, оозун ачып эстейт. Бул шайтандан.
Ошон үчүн мисалы эстегенде ооз жабат. Бирок сиз туура айтасыз. Ошол жерде китептерде келет. Эгерде намаздын ичинде чүчкүрүү дагы боло турган болсо, эстөө дагы боло турган болсо, экөө тең шайтан деп келген жеричи. Мындай жерлер бар. Бирок бул жерлерди мындай деп караңыз. Мисалы ал чүчкүрүп турган болсо, алхамдулилля дебеш керек. Эчтеке эмес, аллергиясы болсо ал оорулуу, ал атайлап чүчкүрүп аткан жери жок да. Кете атайлап чүчкүрөп жеген чүчкүрө албайсың го. Буга эч кыжалат болбош керек. Атай неме чүчкүргөндө оозу сөзсүз жабыш керек. Өзгөчө эстегенде оозу жабыш керек. Атак намаздан сырткары чүчкүрүп бул периштелер да. Алхамдулиллахтын рахматы. Ошон үчүн биз алхамдулилля деп айтабыз. Аныккан киши ярхамкалла деп дуа кылып. Ошол китепте дагы кооз канаттууларды себепсиз багууга болбойт дейт. Себеби адам ибадаттарын таштап азгырып кетиши мүмкүн. Ошондо ал бир гана канаттууларгабы же башка жаныбарларга да тиешелүүбү? Өзү кайындай гана канаттуу болобу, оюн болобу, айырмасы жок. Алладан бейкапар кыла турган болсо, бул кандайдыр бир деңгээлде күнөө катары кетет. Биз ошо канаттууларды көргөндө эгерде машалла Алланын кудуретин караңыз. Бул балыкты караңыз кандай жараткан. Бул көпөлөктү караңыз, канаты. Кооз, фиолетовый, сары, 3 точка. Бул жагында деп биз Алланын жаратуусуна биз көңүл бура турган болсок, мейли канаттуулар деле болсун. Анда ал жакшы эле. Атак уруксат берет, бирок зулумдук кылбай караганга. Жакшы түш көрсө кимге айтыш керек? Ошондой эле көргөн түштөр бул дүйнөдө чындап боло алабы? Жакшы түш көргөнүңүздө сизди көрө алган, сизди жакшы көргөн, ушу туура көргөн кишиге айтыңыз, башкага айтпаңыз. Анан кээде албетте мынау руя салиха деп коет, бул бушра, жакшы түш албетте Аллах Тааланын тарабынан бизге бир кубаныч, бир колдоо катары. Кудай кааласа, сен жакшы түштү дайыма жакшыга жоруш керек, анын пайдасы тиет. Ошол китепте дагы Каап деген айтуу шайтандын амалдарына жол ачкандык деп хадистин бир сүйлөмүн түшүнбөй калдым. Бул эмне деген мааниде турат дейт. Бул Каап деп кылабызбы? Ушундай кылса мындай болот эле, Каап мындай кылса мындай болбойт эле деп. Ошого шайтанга жол ачпаш керек деп мен башында айттым го. Мисалы тагдырга Каап бүгүн чыкпай эле койгондо мындай болбойт эле. Мынал менен жолукпай эле койгондо мындай болбойт эле Каап деген андай деп айтышат. Алла Таала тагдырдагы тие турган нерсесин берди, боло турган нерсе болду деш керек. Биз жолдошум менен сот аркылуу ажырашканбыз. Ортодо 3 кызыбыз бар. Бирок жолдошум сенин талаагыңды берген эмесмин дейт. Мен күйөөм бар деп жүрсөм болобу? Мен күйөөмдүн никесинде эмесминби? Мен күйөөмдүн никесинде элеминби дейт. Мындай да сот аркылуу ажыраштыңарбы? Бүттү. Нике жок. Талаагыңды береби, бербейби, ал айта берет ал. Ал сот аркылуу ажырашуу өзү ошо талак болуп эсептелинет. Шариаттын өкүмүндө ал талактын ордунда өтөт. Ошондуктан силердин никеңер бузулган. Ал берген эмесмин десе деле, ал туура эмес. Анан силер менин күйөөм бар деп айта албайсыңар. Иддадан кийин эгерде турмушка чыкканды кааласаңар, чыга аласыңар.